Ысык көлдө желим баштыктарды колдонуу 30% азайды. Ысык көл биосфералык аймагында полимердик пленкадан жасалган желим баштыктарды колдонуу былтыркы жылга караганда 30% азайды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Асель Райымкулова билдирди. Айтымында Ысык көл облусунун аймагында полиэтилен пленкасынан жасалган баштыктарды сатууга жана колдонууга тыюу салуу боюнча ири соода түйүндөрүнө эскертүүлөр берилип жатат. Ысык көл облусунун аймагында полиэтилен пленкасын жасалган баштыктарды сатууга жана колдонууга тыюу салуу боюнча жалпысынан 330 соода түйүндөрүнө эскертме таратылды. Чоң соода түйүндөр кагаз таңгактарын колдонууга өтүштү. 2024 жылдын 1-июнунан баштап желимден жасалган каражаттарды биосфералык аймактарда, корголуучу жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында колдонууга тыюу салынган. Ал эми 2027 жылдан тартып республика боюнча полиэтиленди өндүрүүгө, сатууга тыюу салынмакчы. Полиэтилен баштыктарды сатып, ташып жана таратып жаткан ишкерлерге чара көрүү максатында укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеште биринчи окуудан кабыл алынды. Ысык көл биосфералык аймагында полимердик пленкадан жасалган баштыктарды колдонуу былтыркыга салыштырмалуу кескин төмөндөп, болжол менен 30%-га азайды. Желимден арылуу аракети көлдүн экологиясын сактоого болгон кадамдардын бири. Полиэтилен жердин кыртышына, суудагы жандыктарга, айлана чөйрөгө зыян келтирет. Анткени менен адистер жаңы мыйзамдын кабыл алынышы таштандыны кайра иштетүү менен алектенген жеке жактарга кыйынчылыктарды жаратып жатканын айтышууда. Желимге тыюу салуунун аркасынан таштандыларды чогулткан жеке жактар жабыркап жатат. Мисалы, мурда Ысык көлдө таштандыларды жеке тараптар чогултуп, Бишкекке алып келип сатышчу. Себеби Ысык көлдө таштандыны кайра иштетүүчү жайлар жок эсе. Бир гана балыкчыда мамлекеттик ишкана бар. Анын жигердүү иштеши үчүн таштандыны сорттоо, чогултуу, кайра иштетүү жолдору жөнгө салынышы керек. Жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык таштандыны бир гана жергиликтүү бийлик чогулта алат. Таштандыны бөлүп чогултуу, кайра иштетүү дагы алардын мойнунда. Жеке тараптар келишимдин негизинде тагыраагы мамлекеттик жеке өнүктөш катары гана иш алып бара алат. Собирает, перерабатывать и так далее.